Бул жакта турган хан сарайлар мектептин футбол аянтчасына деп бөлүнгөн, кийин жеке колдорго өтүп сатылып. Бул жерлерди жалаң чиновниктер алган. Иса Нуркулов айтты, сен эмне жумушуң бар деди. Муну бирөөлөр жасап, акча жасашкан. Ким жасайт муну? Каяктан? Любой киши жасап коюшпайт. 7 апрелде революция болуп атса, бул чоң бул 12 участок 12 апрелде документ алып атышат колуна. Качан алгансыздар документ? Жээнбеков ошол президент болуп жүргөн жылдары алганбыз. Ленин районунун прокурору Гуля деген болгон. Аты Гуля. Мен Гуляга ошондо баргам. Сен күйөөңө могу жерден токтом чыгарып, кандай сен өзүң мыйзамды контроль кыла турган адамсың көзөмөл. Күйөөңө ходатайство, прокурор ходатайство берип турду, акимияттан анан чыгарып атат. Экинчиси Бурканбек деген болгон. Өмүр бою аппарат өкмөттүн аппаратында руководитель аппарат болгон, зам руководитель аппарат болгон. Мына ошол өзүнүн атына чыгарган. Юрист катары сизге суроодо, жер мыйзамдары боюнча токтомго чейинки процедуралар кандай болот? Неме земельный кодекс боюнча бар да. Маселе бул жерде коррупция болушу мүмкүн да, чынбы? Сиздер кепилдик бере албайсыздар да, биз таптазабыз дей албайсыздар да. Коррупциянычы азыр экинчи жана схеманы жасаган киши мону. Ким жасаган? Таап бергенчи мага деле кызык болот. Умат Карбаевич. Москвадагы мекендештерге жарыя, алыстагы боордоштор. Сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасында сонун мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Дареги Лухмановская метросу, Светоозерская көчөсү 32. Медициналык борбордо стоматологияда бардык кызматтар көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция жана арзандатуулар каралган. Клиниканын стоматологиясында 20% акция. Рентген жана консультация акысыз. Ишемби күнү УЗИ акысыз. Ал эми жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында. Здравствуйте, дорогие друзья! У нас хорошая новость. Наша команда «Умытстрой» со 2 по 5 июня будет с рабочим визитом в городе Москва. В программу нашего визита входит презентация нового строящегося дома «Мурас», консультация от наших специалистов. Также вы получите ответы на многие волнующие вас вопросы, как купить квартиру. Итак, друзья, ждем вас по адресу метро Киевская, площадь Европы 1А, Чайхана, Евразия. Саматсыздар, урматтуу көрөрмандар, биз азыр Ак Өргө жаңы конушунда турабыз. Тагыраагы 84-үнчү мектептин артында турабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүнкү күндө бул мектепте спорт аянтчасы жок, балдар ойночу футбол аянтчасы да жок. Анткени бүгүнкү күндө дал ушул жагдай боюнча бир талаш тартыш маселелер жаралып келатыптыр. Бизге жеткен, ушу бизге кайрылган жарандардын айтымында дал ушул бул жакта турган хан сарайлар мектептин футбол аянтчасына деп бөлүнгөн, кийин жеке колдорго өтүп сатылып, шуну мындай бир балдардын акысын жеп алды деген жагдай менен сот процесстерин уюштурушуп, сотко беришип жүргөн экен. Ал эми мынау артыңыздардагы мынау үйлөрдү карасаңыздар, бул үйлөрдү кийин бул жагдайда мектептин футбол аянтчасы болгон, ал бул тарапта болчу, мына ушул үйлөр курулуп түшүп калган. Мектептин футбол аянтчасы бар, ал бул тарапта деп туруп, мындай бир талаштуу жагдай пайда болуп, бүгүнкү күндө бир чекит коюлбай келатыптыр да. Бул үйлөр болсо жакынкы жылдарда эле курулуп, ушул арты 2 жыл болуптур курулуп бүткөнүнө. Ал эми бул үйлөр бир 15-жылдарда дагы жана спутниктеги карталар боюнча карасак, ошол учурларда турат. Эми мунун чоо жайын, чын бышыгын алдыда сиздерге ачып беребиз, айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман-эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7.
Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Атыңызды айтып коюңуз. Гүлзат атым. Жагдай боюнча токтолсоңуз. Кандай чындыгыңыздар бар? Биз эми бул участокты, бул жер тилкесин биз 2006 жылы 18 январда токтом чыгарылып берилип атат бизге. Муну биз архивден алынып чыгалган документ да токтом. Бул токтом ким берип атат сиздерге? Архитектуранын ген планы Акимият берип атыптыр, э? Анан акимият берип атат да. Ошол боюнча биз 2006 жылы үй салып баштадык ушул жерге. Ошол ким келип чийип кандай кылып берди? Ким өлчөп берди? Биз Оторовдон сатып алганбыз. Бул токтомдучу. Токтом негизинде бул участокты сатып алып атабыз да. Анан биз ошол токтомдун негизинде эле биз үй салып баштадык. Ал кезде бул жерде эч кандай участоктор жок болчу. Үйлөр жок болчу. Бул жерде спорт үйдүн, школдун спорт площадкасы болот деп айтылган да. 2006 жылы биз үй салып баштадык. Ошол боюнча биз 2009 жылы келип, могул архитектура берген ген пландын негизинде айыл өкмөт келип, могу жерге спорт площадканын аянтын өлчөп, могул карта менен түшүрүп атат. Бул карта кимдин картасы? Бул айыл өкмөттүн картасы. Айыл өкмөт картасы чийбейт. Ал чийбейт. Ал архитектуранын ген планын негизинде айыл өкмөттө келип, согласовать этип, гос органдардан чакырып, анан спорт площадка кай жерде болот, канча территория болот, где-то 1 гектардай болгон жерге спорт площадка түшөт деп. Огукустун башчысы, замначальник Огукус кол коюптур. Акматов ошол мезгилде айыл өкмөт болгон. Ошол айыл өкмөт. 2009 жылы. 2009 жылы 11 айда экен да, 25. Ооба. Эмне үчүн кылды бул? Бул ошол убакта айтымына караганда участоктор аябай талаш болуп турган кез болчу. Ошондо дагы мурунку ген пландын негизинде, архитектура чыгарган ген пландын негизинде дагы тактап коеюн деп чакырылган экен да. Бүт органдар чакырылып, дагы бир сыйра чийилип мондай карта. Анан биздин оригинал карталарыбыздын баарын биз эмеге бергенбиз да. Госрегистрга кызыл китеп алгана берсек, биз ошол жактан бүт документти жоготуп алдык да. Ким жоготуп атат аны? Белгисиз кимден колдон колго өтүп кеткен да. Биз эч кимге эме кылбай эле берип койгонбуз. Анан ал жерден документтин оригиналдарын баары жоголуп кетип атат да. Архитектурадагы ген планды өзгөртүп атат. 2009 жылы булар макулдашып кеткенден кийин эле кайра башка ген план чыгып. Ага кайтып келебиз. Мына карта экен. Бул жерде мектеп турат, азыркы 84-мектеп. Бул жол экен буяга. Бул карта келет дагы. Бул жерде мектеп экен, кичинекей мо эски школа экен, бер жагында. Анан бул жагы спорт аянтчасына, футбол аянтчасы деп турат, бу жерде. Бул ошол макулдашылган. Азыркы мо үйлөр турган жерди айыл өкмөтү менен Огукус дагы тийиштүү мекемелер бардыгы келген экен ошол убактачы. Биздин оригиналдуу документибиз муну эмне жерлер сатылып кетпесин деген максатта кылып атышабы кандай? Ооба, ошондой кылып дагы тактап коеюн деп ошондой болуп чийилген экен. Көрөрмандар, буну эми айыл өкмөт кыла албаса керек муну? Конечно, бул любой киши келип эле чийип. Мамлекеттик органдар менен биргеликте муну түзүп коюшуптур. Азыркы учурда бул жакка сиздер көрүп турган хан сарайлар туруптур. Эми муну мектептин аянтчасы бар болчу деп туруп, эми бул жакка өзгөртүп коюп атабы азыр? Анан бул мындай болуп атат да. Биздин участок 4 участок мына могу жерде туруп атат да, могул боюнча. Мына бул копия верна деген печати менен, бүт документи менен бул жанакы ген пландын 2006 жылы чыккан ген пландын бир ушул бөлүкчөсү гана да бизде. Муну эме кол коюлуп, печать басылган копия верна деп 2006 жылы коюптур. 2006 жылы коюлуп атат да булчу. Анан бүт оригинал биз оригинал документтерин баарын бүт органдарга барып көрдүк. Капаров, Абдыкадыров дейт. Анын баарын биз таппай атабыз да, көрсөтпөй атат. Анан азыр болсо бул 4 участоктун ордуна бул спорт площадканы бияка жылдырып атат. Биздин токтомдорубуз турса дагы биздин могу жерди
азыр спорт площадка болот деп атат. Азыр бул жерде 12 участоктун ордунда турган спорт площадканы 4 эле участоктун ордуна жылдырып коюп атышат. Бул жерде спорт площадка кылабыз деп аткан турбайбы? Эми бул жерде биз 2006-жылы салынып атабыз үйүбүзчү. Бул жер болсо где-то бир 2018-жылы салынып баштады. 2010-жылы бүт 2009-жылы мораторий болуп атат, эч кандай документ берилбесин, бүт жерлер токтотулсун депчи. Бул жерде 2010-жылы 7-апрелде революция болуп атса, бул чоң бул 12 участок 2012 апрелде документ алып атышат колуначы. Булар задний число менен кылганын билбей, биз документтерин көрсөтүшкөн жок бизге, бирок буларга документ кызыл китеп берип коюшкан да. Биздин бул Азыр сиздерге ошондо эмне маселени коюп атышат? Биз бүт органдарга бардык. Барсак силердинки деген эмеде генпланда жок. Только силердин генплан башынан эле спорт площадка болуп түшкөн деп жооп берип атышат. Бизге кызыл китеп алганга возможность болуп бербей атышат да такыр. Биз сотторго да кайрылып көрдүк, сотторго дагы үстүнөн контролдогон кишилер болуп атат. Бизге эч кандай документибизди ала албай атабыз ушул күнгө чейин. Азыр биз бул боюнча ушул Бишкек глава архитектурага барып, ошол учурда айыл өкмөтүгө мына токтом эгер мыйзамдуу экендигин тактайлы. Бул токтом бүгүнкү күндө күчүндө мыйзамдуубу? Дагы бир суроолор, ушул архитектура генпланды кандай процедуралар менен өзгөртүш керек, кайсы учурда өзгөрөт, анын да өзүнүн бир мындай нормалары бар да. Анан ушул мурдагы айыл өкмөтүнөн дагы сурасак болот да, Мурдагы айыл өкмөтүнөн муну кандай негиздеме менен чийген, эмне максатта чийген, чын эле ушул чийгенби, чын бышыгын, ушул Акматов дегенден өзүнөн дагы маалымат алганга аракет кылалы. Дагы эмне маселелер бар сиздерде? Биздики ошол кызыл китепти алганыбызга эле ошол кайрылып атабыз, 16 жыл болду ушинтип аркасынан жүргөнүбүзгө. Эч кандай. Тактоочу суроо да. Мына токтомду алдыңыздар. Мына силердин жер экен, силерге могу жер берилди деп бериптир да, могу жердичи. Берсе, мындан кийинки кадамдар кандай болуш керек эле? Биз бул токтом менен Госрегистрден каттоодон өткөзүп, базага түшүрүшүңүздөр керек беле? Жок, биз госрегистр биринчи архитектура чет да генпланды. Архитектуранын негизинде акимият токтом чыгарат да. Биз ошону алып туруп, ал архитектура госрегистрга берет ал генпланын. Биз токтомдун негизинде барсак, бизге кызыл китеп чыгарып бериши керек болчу да. Биз токтомду алып атабыз дагы, эч жерде биздин документ жок болуп атат. Биз кызыл китеп ала албай атабыз. Бул жерде ошондо документ жасалган деп атасыздар да? Биз бул токтомду мыйзамдуу алып атабыз. Генплан бүт барды мыйзамдуу чийилип атат дагы. Анан эле орто жолдон бул участоктор спорт площадкасы болчу участок сатылып кеткенден кийин эле биздин генпланыбызда жок. Биз эч жерге кайра албай отурабыз да. Бул токтомдорду архивден таап алып чыгып атабыз. Архивде сакталып туруп атат бул токтомчу. Оригиналы. Анан биз ошол токтомду кармаган боюнча эле биз өзгөрүп кеткен задний числолор менен жасаган генпландын негизинде госрегистр да ошол боюнча жооп берип атат, архитектура дагы ошол боюнча мына бизде болгон ушул карта деп гана көрсөтүп берип атышат. Биздин мурунку карталардын баарын жок кылып коюшкан. 2010-жылы жок кылып коюшат да. Буларга кызыл китеп чыгарып берип коюп атышат. Анан азыр биз госрегистрден эч кандай документ ала албай атабыз. Токтомду көтөрүп алып эле жүрөбүз. 2006-жылы салынып баштаган үй 2015-жылы барып тиги акимияттан барып карасак, бул жер бош турат. Канча жолу элдер могу жерге чогулуп, бул үйлөрдү салдырбай, ызы-чуу кылып, биздин балдарыбызга спорт площадка керек деп канча чогулганбыз. Улам чогула бердик, акырында элди аттажады. Эми мыйзамдуу түрдө чечип берер деп биз сотко канча жолу кайрылдык. Соттун баарына кайрылдык, баардык инстанциясына кайрылдык. Акырында мен ушундай кадамга барып атам, айлам жок. Мен документ ала албай атам. Оригинал документти көтөрүп. Азыр бул үйлөрдү эмне кылабыз деп атышат? Эми бул үйлөрдү эч кандай эчтеге деле кылабыз деп эч ким мага айткан жок, бирок документ ала албай атабыз.
А эртеңки күнү эмне болот мен белгисиз азыр. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр сөз болуп жаткан маселе тууралуу дал ушул мекемеден ушул токтом берилген. Бүгүнкү күндө мыйзамдуу күчү барбы? Анын баарын жергиликтүү ушул бийлик, акимияттан тактаганы келдик, жүрүңүздөр. Ушул токтомдун мыйзамдуулугу акимдин өзүнө көрсөтүп, акимден маалымат алабыз экенбиз. Давайте мен азыр жер боюнча эметкен специалистти айтып көрөйүн эмне боюнча депчи. Биз акимге жолуксак болобу? Глава азыр больничныйда. Больничныйда орун басарчы. Орун басары азыр тактап көрүшүм керек. Бизге ошо жетекчилигин чакырып койсуңар да. По-любому тиги специалист бул жакта карап анан биз толук калат бермекчи. Азыр 5 мүнөт бул жакка туруп турасыздарбы? Камерасы чок эле сүйлөшпөйт. Камераны жок деп элестете бериңиз мындай. Сиз бул жакта жерлер боюнча мен Ленин районунун башчысы акимдин орун басары. Биз бул каармандар ушул токтом алыптыр сиздерден. Бирок бүгүнкү күндө күчү барып жок экендигин сиздерден тактаганы келдик. Мыйзамдуу эле токтом бекен? Мыйзамдуу эле, бул архивный выписка турбайбы? Сиздерден алынган мыйзамдуу да токтом, Ооба. Эми ошол токтомдун бул жерде 32-79 деген номурда. Ошону сиздердин ген планда көрсөтүп бере аласыздарбы? Кайсы жерде бул сиздердин архивдик маалыматыңыздарда? Алло, Эрзат беке. Кирсеңиз. Сиз каякта кадастрдасызбы? Сиз эрте келсеңиз, азыр мына жакта эме жанагы схеманы көрсөтөйүнчү мына жакта. Мындай. Азыр келсин анда. Биз схеманы ачып анан могу площадька карап берели. Алдыга шары, мына школубуз бул. Кызыл болот. Биздин участок мына могу жерде. Могу кичинекей школа. Мына биздин участок могу жерде. Могу жер бүгүнкү күндө үйлөр чыгып калды. Ушул жерде спорт площадка болмок да. Мына алдыгы жер бош турат азыркы моментте. Бүгүнкү күндө ал жер үй. Азыр могу жердин баарына үйдү салып алышты 12 участок. Мына мен бул мен тротуар салып атпадым, Могу жолду жасап бердик, туурабы? ооба. Тротуарды салып бердик. Могу жерге спорт площадка түзмөк. Мына могу менин үйүм бул жер. Могу зеленый крыша. Бул картада көрүнүп турат азыркы. Бул жерде азыр бул жер жалаң үй. Сарай, хан сарайлар курулуп калган. Чоң үйлөр бар азыр. Анан эми ал участокторду Бул эженин үйү мына жашыл крыша турат. Бул 2006-дан бери салынып келаткан үй. Документтин баары бул жерден өзүңүз да көрдүңүз, эме экенин көрүнүп турат да биз канчанча жыл. Бул кайсы жылкы карта болуп атат? Эски да. 2015-жылкы мына. Ой. Азыр деген могу жолду салып салганбыз жаңы. Ооба. Бул жерде чоң аса үйлөр бар. 12 участок сатылган да ушул жерде. 2015-жылы бул адамдар ушул жерде турган. Бирок 2015-тен кийинки акыбал. Сиз эмненин негизинде сотко бердиңиз? Эмнеге сотко бердиңиз? Биз документ ала албайбыз үчүн документ алалы, бизге закондуу түрдө мунусу закондуу жерибизди Муну сиздер бердиңиздер да, эми сиздер ушуну таап бериңиздер деген вопрос менен келип атабыз да. Жок, азыр келсин анда схеманы азыр карап берели. Муну бизге архивди көтөрүп бериңиз, могу номер кайсы жерде жайгашкан? Өргөнүн схемасынчы. Жанагы эме бар го, тетиги Ашар менен Гагарина кайсы мектеп эле? 84 мектептин бул жагындагы ошо схеманы алып чыгасыз. По бардык архивдик базасын. Жок, схемаларын алып чыган ошо. Ошол убакта токтом берилгенге чейин мамлекеттик муниципалдык мекемеде град заключение болуш керек, архитектурадан схеманын ичинде болуш керек. Град заключение барбы азыр? Град заключение барбы сизде? Жок да. Жок, муну сиздер ошонун негизинде кыласыздар да. Жок, град заключение анда град заключение жок болсо керек да анда. Жок, ансыз берилбеш керек да кодекс боюнча. Ошондой эми.
өз убагында бериле берген. Бизде деген азыр район боюнча 266, 122 деген проблемалар билесиңерби? Ошолор боюнча. Бул в принципе 12 экен, 2006-жылкы экен. Бул үйүңүздөр сиздер өзүңүздөргө эле таандыкпы? Ооба, өзүбүзгө таандык. Азыр бир спор жаралып атат экен. Мектептин площадкасына салып алды деген жагдайда отушат да. Эң биринчилерден болуп сиздер алган турбайсызбы, э? Ооба, биз менен тиги энем эң тектегил. Энеме Энеңиздердин. Атыңыз ким? Атым Бөдөнөйөбө Төркүмбү. Жакшы. Эже документтерди мындай көрсөтө аласызбы? Бир көрсөк болобу? Документтерди көрсөтө алам, бирок азыр эми кожоюнум үйдө жок. Ошон үчүн мен өзүм эле неберем менен. Бирок үй бар. Качан алгансыздар документ? Документ алганына көп жыл болду. Ошо кайсы жылы? Ким эле? Жээнбеков. Жээнбеков. Ошол президент болуп жүргөн жылдар алганбыз. Ал 2017-де. 2017-би? Ошол жылдар алганбыз. Ошол президент учурунда алдыңыздарбы? Ошол учурунда алганбыз да, ошол президент учурунда. Ошол кезде алынган. Эсимде эле ошол эсимде да негизи алынган. Токтомдорун көрсөтө аласыздарбы? Токтомдорун деле азыр айтып атпайбы, кожоюнум качан келмейинче көрсөтө албайм. Байланышып көрө аласызбы? Качан келсек болот? Байланышып келгенге эми азыр жумушта. Мен сенин алдыңда эле байланышып анан келдим, соткасын алган жок. Эниңиздер үйүндө эле, үйүңүздөр? Энем деле үйүндө жок болуш керек. Билет. Баарыбыз эле белгилүү келет, баарыбыз эле кечкурун келебиз. Кимден сатып алгансыздар? Атын деле билбейм, унутуп калдым. Бир Төлөгөн бел ошондой деген баладан сатып алганбыз. Төлөгөн? Коммерсант бала, ал дагы бирөөдөн алса керек ошондой. Бул жерде мен, балам, келиним болуп жашайбыз. Баарыбыз эле ушул немедейлер баары эле сатып алганбыз. Сөз болуп жаткан маселе боюнча биз азыр Бишкек шаарынын башкы архитектурасына келдик. Бул мекемеде ушул жогоруда сөз болуп аткан архивдик документтердин баарысы дал ушул мекемеде сакталып, дал ушул мекемеде анын тарыхы турушу керек. Ошол жагдайды аныктоо үчүн биз азыр Бишкек глава архитектурасынан маселени сураганы келатабыз. Кандай жооп беришет, эмне деп айтышат, анын баарына чогуу сиздер менен күбө болобуз. Биз азыр Бишкек башкы архитектурасынын жетекчиси Карыбаев Урмат Карыбаевичке келдик. Баягыда бизди өзү чакырган. Саламатсыздарбы дагы бир жолу? Мына биздеги документ, бизде иштеп аткан документ болу. Бирөөлөр может отдельно документ жазаса керек. Биз билбейбиз аны. Ошондой жазылган да. Бизде мына биздеги иштеп аткан документ болу, бүгүнкү күндө болу. Жок, эми ошо кийинки силер чыккан документ менен иштейсиңер да. Туура. Бизге деген 2006-жылы постановление чыгып атат да. Сурабы жер участоктору бөлүнсүз деген. Ошо туура эмеспи деп постановление. Анда биз архивден алдык ал постановленияны даже. Азыр канча постановление мына от менен болот. Мына могу менен чогуу чыгып атат да, могу участоктор менен. Эми могу постановление юридический мега текшерип бербечи. Бул участоктор чын эле киреби? мына могу постановлениеда списогу турат. Канча кишиге берилген. Могу жерде 3-4 кишинин эмеси жок болуп калып атат. Боякы участок чыгып атат да. Азыр карап туруңуз. Бу жерде деген эмени карабайсызбы? Могу мектептин территориясында берип атпайбы? Никак эме чыгыш керек. Айтты да? Ана мени көтөрүлдү. Мектептин кем эме госактысын ачкылачы. Сиздер акимият госак. Мына госактысы турбай көрдүңөрбү? Мектепке Могу жерде окуп атат, сиздер участкаңыздар. госактысы мектепке тиешелүү деп турат. Бул 2 жыл берилбейт участок. Качан жыл берди эле мектепке? 2009 деп жүрүп. 2011-2009. Бизге постановление 2006-жылы берилип атат да. 2006-да 2006-жылы чыкканды баарын жоготуп коюшуп. 2005 токтом чыгып атат, жана экөөсү окуп атат, 238 токтом, 2005 чыгып атат. Ошонун негизинде госак кийин алып атат. Негизи токтом 2005 чыккан. Кызыл китепти кийин актысын кийин оформлош. Анда бирөөлөр анда жасаган документ. Мүмкүн. Сиздер кийин болуп калпайбы? 2005 документ чыгып атпайбы? Жасаган документ. Мектептин үстүнөн чип беришет документ. Бирөө. Мектептин бирок азыр жок, эч кандай. Мектептин азыр Жок, ана могу архивден ушундай документтер бериши берели. Архитектура бербейт да, бул архитектура бербейбиз. Бул документ жок, токтомду биз чыгарбайбыз да. жок, токтомду сиздер чыгарбайсыздар. Айыл өкмөт айтып атат, биз архитектуранын генералдык планы болмойча аны бере албайбыз. Эки атыңыз ким эле? Гүлзатчы. Бизде иштеп аткан документне кол коюлган бул гос. Бизде госак турат неке жерди мага. Эч кандай берилбеген. Эми
А бул документтин могу документте уже текшергилет оттан бул токтомду. Ояка кантип берилет? Эси тиякта госактысы турат. Биз Мамлекеттин госактысы турса, үстүнө серге ошонун ичинен кайра серге жер кесип берип атат. 4 участок. Түшүнүп атасызбы? Серди же алдаган, же башкача документ жазышкан. Бул жерде алдаган. Бизде өзүңүз көрүп атасыздар, 2005-жылы токтом менен берип атпайбы? Узатчы. Бул жерде токтомдо Бизде проектти мынакей эч кандай эмебиз жок. Генпланда нарушениябыз жок. Ал участок чыкса, мына азыр көрсөтмөкпүз силерге. жок, азыр 2015-жылы үй жок болчу мына жерде. 12 участок жок болчу. Муну берилгенине бир 3-4 жыл болуптур. Жакында Биз берилиптир. айыл өкмөттөн дагы картасынан көрдүк. Бул жер бар турбайбы мурда Башынан Бизде 2009-жылкы сыл эмес. Азыр спутниктен алып карасак, 2015-жылкы спутниктен тартылган картада бул жерде бир дагы үй жок. Бул жакта бул жарандардын үйлөрү турат. Салынып калган. Уже мыйзамды болбой калат да сен. Жок, мыйзамды болбой калганда биз 2006-дан бери салып келатабыз. Эми бир жагдай болду. Силердичи мындай да же, эми канча жыл өттү. Негизи убагында ушунда сотко берип. Сотко канча кайрылдык. Эмне болду? Сот эмне деп чечип берип атат? Жок, сотко туура эмес берип алышкан. Жери деп эле чыгарып берип атат. Сотко туура эмес кайрылышкан. Азыр бизге калса деле мына ушуну көрсөтөбүз. Башка документ жок демек. Эгер чын эле бизде бул документтер бөлүнүп, бул мектептин участок отсекать этилип бөлүнүп, анан бияк каралса, эмет бермекпиз. Бизде бар экен деп айтпакпыз. Мунун иши мына улук жакшылап мына маалымат ката, мунун баардыгын госак азыр теңки турат. Мамлекет. Жок, муну азыр түздөн түз күмөн болуп атат. Кийинки жылкы жасалган мына сатылып кеткендеги акыбал болгондой болуп атат. Азыр бул Сатылбай эле мурда эле бар болсо изначально отуруп атпайбы? Изначально могу документ качан жасалгандыгын ким билет? Схема 2005-жылы чыгып атат. 2005 арткы цифра менен жазып койсо кандай болот? Ошентип айтып келатат. Бул задний Мына ошондой жазалган. жарандардын айтымы ошондой болот. Токтом менен баарын оңдоп коюшкан. Мамлекетке чыгып атпайбы токтом мисалы немегечи, ОГУКСка чыгып аткандан кийин постановленияга схема тиркелет. Схеманы Юрист катары сизге суроодо, жер мыйзамдары боюнча токтомго чейинки процедуралар кандай болот? Неме земельный кодекс боюнча бар да, земли населенных пунктов, статья 77 используют в соответствии с градостроительной документацией и правилами застройки и землепользования. Биринчи градостроительная неме документ, то есть в данном случае генплан, схема застройки. Ошонун негизинде анан кийин токтомдор каралат да. Бул схемаларды, биринчи генпландарды ким караш керек? Генпланды архитектура жасайт. Архитектура карайт. Жергиликтүү бийликтин кандай функциясы бар? Токтом бергенге чейин. Жергиликтүү функциясы биз генплан иштеп чыккандан кийин ошонун негизинде анан кийин өздөрүнүн токтомун чыгарышат чечимди. Өздөрү азыр могу жерде могу кагазды айыл өкмөттөн алышкан. Ал айыл өкмөттөн алынганда могу кагазды айыл өкмөт берип атат мына. Копиясы верно деп. Акматов деген айыл өкмөтү 25-11-2009-жылкы схеманы көрсөтүп берип атат. Эмнеден копиясын берип атат? Мына проекттин копиясын. Проект долбоордо. Долбоор. Утвержденный генплан болот. Түшүндүм. Ошол Ошондо бул жерге салсаңар болот деп берип атабы. Бул жердеги проектини эч нерсе көздөтүлбөп турган. Турбайбы площадка? Бул жазалган мүмкүн эмес, анткени биякта госак турбайбы. Өзүңүз көрүсүзбү? Госак турбайбы, мектептин госак. 2005 мектепке чыгып атса, андан кийин бул схема 2006 чыгып атса. Муну бирөөлөр жасап, акча жазышкан. Ким жасайт муну? Кайсы? Любой киши жазап коюшу мүмкүн. Любой. Печать менен дагы. Печаттын копия кылып чыгарып берет да мына. Тем более бул эч кандай мынакей жөнөкөй эле кагаз экен бул. Анда мейли, жөн эле кагаз экен. Анда токтомду неге бердиңиздер анда? Токтомду биз бербейбиз. Жок. Аким берип атпайбы? Акимчилик Аким сиздерге шылтап атат. Бизде болсо көрсөтмөйбүз. Эгер токтом биздин схема негизинде чыгыш керек болчу. Сиздердин схема менен чыга турган болсо, кана жанагы копиясы? Окурза, токтом кана? Мындай окурза. Токтом көрсөтсүз мына. Могу сиздердин согласование менен чыга турган болсо мына, токтом турат. Токтомдо схемасы эшмат, ташмат, апал үпөлдөр алып атат. Могу жерде кадимкидей могу жарандардын фамилиясы турат. Булар ошол жерден участок алып атат. Бул үчөө, могу төртөөсү ала албай калып атат да, кайра булар участок алып атат да. Ошол
токтомдун ичинде участоктардын схемасын кийирип коюш керек болчу да, чтобы бияктан бизди сомнение кылбайчы. Киргизип койсо маселенин баары чечилди. Токтомго ичинде бекиттүү токтомго чын эле юридикалык жактан иштеп атты деп айтты. Бирок бүгүнкү күндө мектептин жери Госак болуп туруп өзүңүз көрүп атасыздар. Түшүнүп атабыз. Госак биз силерге геймпланды муну да ачып көрүп берсетип атабыз. Мурдакы 2000 масштабтагы схема 500-дөгү болгон биздеги документ ушул эч. Азыркы күнү отурган Биз жерин сотко мектептин кайрылганда деле адвокаттар келип силерден бүт ушуларды требует этип эме кылат. Азыр бул токтом боюнча ошондо дагы задний число менен жазалган, бүт бардыгы задний число менен жазылган. 2010-жылы тигил берки 12 участоктун документтери 2000 революция ал кезде мораторий болгон да, туурабы? Ошол кезде бул 12 участок революция болгондон кийин 4 күндөн кийин гана ошондо чыгып атат. Ал кезде даже революция болуп элдер мэрияда эч ким иштебей турганда документ алып атышат. Могул 12 участок. Мен сотко кайрылып бүттүм. Биздеги схема, бизде ушул. Башка документ жок, мынакей болгон ачып көрсөтөм. Эми мен сотко кайрылып бүттүм. Эми мен тетигил эле өйдө жакка президентке, Ташиевке гана барышым керек болуп калды да. Анткени могулардын документтерин чыккан документтерин текшерип келсеңер, 2010-жылы революция 7-синде болду, ошондон кийин 4 күндөн кийин колуна алып атышат. Ал убакта элдерге документ бермек турбайын, бияк революция болуп аткан. Мэрия иштебей аткан. Эмегерди чын эле жогору жакка чейин барсаңар болот. Эми барабыз. Бирок биз бүгүнкү күндө ким тиешелүү болсо жооп бериш керек. Бүгүнкү күндө өзүңүз эметип алган. Биздеги документтер болуп. Эртең сиз юридикалык жактан дагы туура болушуңар керек да, ушунча элдин баарын азыр дүрбөлөтүп келип, эртең өзүңүз туура эмес болуп калыш мүмкүнсүз. Жок, мен эми туура эмес болсом, менде мындай кагазыбыз жок болсо, биз салбайт элек да, туурабы? Бизде деген кызыл китеп алып алгандар дагы сотко апарып атабыз, жарабайт деп. Эже. Эмичи? Кызыл китеп алып алгандарды улук. Кызыл китеп алып аткандар да соттошуп, мына кемет жүрөбүз азыр боя. Азыр мисалы токтом эмес, кызыл китеп алып алгандар. Ошол жерде бүгүнкү күндө фактически элдер жашайт. Канча жылдан бери үйлөрү бар. Эми сиздердин мындай элди эми архитектураны кылганы акимияттын кылганы болот да бактачы. Жок, акимият баягы айтты го. Только архитектураны эмеси менен только токтом бере алабыз. Архитектуранын күнөөсү эч кандай жок. Проектиси менен. Проектиси менен токтом бере алабыз. Кана ошо мага таап келсинчи ушу проектини. Алып келгечи таап. Аны эми ичиндеги жумушчуларга мен силерге өзүмдүн документимди көрсөттүм. Биз түшүндүк. Биз буну түшүндүк. Бирок эми биз азыр сиздер мына кече кийинки келген кадрсыздар. Буга чейин 10 жылдан бери канча киши иштеди бу жерде. Маселе бул жерде коррупция болушу мүмкүн да, чынбы? Сиздер кепилдик бере албайсыздар да, биз таптазабыз дей албайсыздар да. Коррупциянычы азыр экинчи жана схеманы жасаган киши мону. Ким жасаган? Таап бергечи, мага деле кызык болот. Кумат Карбаевич, могу жерде, мисалы үчүн, могу жерде школа бир жерде турат, четиндечи. А эмне үчүн барып огородко барып спорт площадка туруп калып атат да? Башында мына муяк удобный да только. Мурда жер ушундай бөлүнгөн турбайбы Госакта? Бир жер деген, ош жерде элдер чогулуп, могу жерде спорт площадка болот деп канча жолу бир жерге эл чогулуп эле биз участокты алып сала электен эле 2006-дан бери эле каршы болуп келатышат. Бир жерге жалаң кам сарайларды түшүптүр берди. Үйлөрдү уруксат бербейбиз деп, ошо Агыргөндүн эли чогулуп келип каршы болуп келишкен. Анан эле бир жерде школдун жолдун боюндагы бул үйлөр качан түштү эле? Бул 2016-дан баштап түшүп баштады. Ошол убакта бош жер ушул жер калса ошончо. Жок, ага чейин биз 2006 жашап атабыз да. Спутниктеги карталарда көрүнүп турат жашап аткан. Айыл өкмөтүндө дагы ошо 2009-сөмкөдө бияқта таза болот. Таза болуп атпайбы, тапасёмка. Онда үйлөр көрсөтүп чөп бардыгы. Эми ошондо 2009-да бош болчу да, мында жерлер. Ошондо эми Бош эмес. Биз 2006-дан бери жашайбыз. Үй турат ошол жерде. 2009-да могу жаңы школа. Просто эле даже көрбөй туруп гана чыгып Бизде азыр жок болуп атпайбы ал документ? Эми мындай чийип ала берсеңер ошондой болот. Силерде канча 4 соседиңер барбы? 4 мейли, бирок кандай болгон күндө дагы эми мамлекеттик структурадан барып алып атат да булар. Жасаган таап берсеңер мен да кызыкмын. Мамлекеттик структура, архитектура сиздерге документтерин баарын көргөзүп атабыз. Биз бул жер деген мектептин площадкасы деп көргөзүп атабыз. Бүт баарын ачып атабыз. Сиз көргөзгөн схемада бизде жок деп атпайлыбы? Анан кийин Госак эме боюнча сурап атасыз. Токтомдор боюнча. Токтомдор боюнча акимияттар берет, ошолор жооп берсин ал боюнча. Айыл өкмөт боюнча ал боюнча айыл өкмөт жооп берсин. Биз баардык документтерди көргөздүк. Биз архитектура жагынан айтып атабыз. Жок, биз акимиятка барганда алар айтты да, биз архитектура деген бизге эме бергенче биз токтом чыгарып бере албайбыз деп.
Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр күбө болгондой, азыр биз ошол Бишкек Клаб архитектуранын жообун уккандан кийин дал ошол мезгилде учурда айыл өкмөт деп айтылат. Эми ошол мезгилде айыл өкмөтүнүн функциясын аткарып аткан Акматов Бактыбек деген агайга өзүнө келип жолугуп атабыз. Анткени ошол картаны, мына архитектура таналбаган картаны дал ошол кишилер ошол мезгилде чыгарган экен. Кандай максатта чыгарды эле, же бул архитектура айтып аткандай подделка болгонбу? Өзүнөн сизден сураган келдик да. Эми ушул боюнча токтолсоңуз да, бул бүгүнкү күндө биз архитектурага барганыбызда муну тааныбайбыз деп атат. Сыры эмнеде бул? Туура. Могу жерде кол коюп атасыз сиз. Мен кол койгом. Бул схеманы 2009 жылы декабрь, ноябрь айларында ушул жерлер, ушул мектеп бар, мына ушул жерде 84-чү мектеп бар буягында. Ошол убакта салынып аткан, жаңы башталып, мектеп салынып башталган. Президент келип капсула салган. Ошондо мен билем да, көпчүлүк жанагы акимдер бар арасында, мэрдин сотрудниктери бар, ушундай бош жерлерге көз артып, дайыма турак жай, жанагы социалдык мекемелерди куручу жайлардын баарын бөлүп ийген модага айланып калган ошол кездерде. Ана мен ошондон сактанып, атайын архитектурага барып, ушул мектептин стадиону калсын деп 2009 жылы барып калсын деп ушундай кылып туруп чийдиргенмин. А жерден мына ОУКУС, ушу генплан социалдык мекемелерди көзөмөлгө ала турган ОУКУС деген мэрдин алдында организация бар. Ушу жаңы конуштар менен иш алып барат. Аны мына жетекчисинин орун басары Чынтемир Бекбоев кол койгон. Мен өзүм кол коюп. Анан дагы мындай кагаз бар кошумча. Департаменттин башчысы ошол кездеги Жыргалбек Рысбеков кол койгон. Ошол кезде ушу генпланга жооп берип турган чийген адам кол койгон. Мен ушуну атайын калтырып кеткем, эртең бөлүнүп кетпесин деп. Бүгүнкү күндө өзүңүз көрдүңүзбү? Тилекке каршы. Андан кийин мен комиссиянын мүчөсүмүн. Ушу Ленин району боюнча мондай жерлерди бөлүштүрүү, бекитүү боюнча комиссиянын мүчөсүмүн. Мени бир-эки жолу зам аким айтты, мондай кылып атабыз, могу жерди бөлүп атабыз дегенде мен каршы чыктым. Каршы чыгып, эместем сенсиз деле бүтүрүп алабыз деди. Ошол кезде аким Саккараев деген болгон, Марс Саккараев, зам аким Достук деген болгон. Мына ушулар биргелешип туруп могу стадионго чечим чыгарып ийген. Чечимди дагы мен билбейм, мен кол коюшум керек болчу. Чечим мыйзамсыз болуп калды. Ошондо арткы число менен чечимди чыгарышыптыр. Мен кийин билсем. Анан мен поддельный болуп атат да ошондо. Ошондо эми ошондой эле болуп калат да. Анан кызыл китепти дагы алып алышты. Жерге салабыз деп келишти. Элдерди чогултуп салдырбай койдук. Мен мэрге чыктым. Ошол жерде мэр Нариман Түлеев болгон. Нариманга бардым. Нариман Ташполович, момундай болуп атат. Десек, эми берилип кеттир деп аягында сотко берели да, могу жер сактап калалы деди. Ошону сот процесси жүрүп аткан кез болчу, революция болуп кетти. Мен ушул 2009 жылы ушул жер үчүн жумуштан кеткем. 31 декабрь менен заявление жазгам ушул жер үчүн. Ушул жер үчүн 31 декабрь заявление жазып кетип, анан революция болду. Революция болгондон кийин мени кайрап келип отургузушту. Анан моголарды анан аракет кылып баштадык сотко беребиз деп. Анан кайра башка бийлик келди. Жана ким мэр ким эле өмүр ким эле Иса Өмүркулов деген келди. Ошондо ошол кишиге айтып, анда да ушул аркылуу жумуштан кетти. Мына Иса Өмүркулов тирүү. Ушунун экинчи этажы бүткөн. 2010 жылы революциядан кийин келип рейд кылды. Чогуу чыгып айттым, Иса Шешенкулович, могу жерде бир чоң проблема бар. Могунун стадиону кетип калды. Чечимдерди чыгарып ишти. Кызыл китеп алып алды. Мыйзамсыз десем, Иса Өмүркулов айтты, сен эмне жумушуң бар деди. Сен жер менен кандай жумушуң бар деди. Мен айттым, мен жумушум аябай бар дедим. Эл менден талап кылып атат. Сизди эч ким тааныбайт дедим. Мен могу жерде ушуну түптөгөндөн бери жүрөмүн. Менден талап кылып атат.
Может, мектептин стадион жоқ, мектеп болобу? Шешен колу иштесем, sen кийликпей жүрдөп кетти. Мына ошондон кийин мен жумуштан мени аркама когунтуктады, эчтеке тапкан жок, ГКМга берди, Ровдуга берди, эчтеке тапкан жок. Анан акимди айтыптыр, Клименкоден. Сен Акматовду кетирбесең сен кетесиң дептир. Ал байкуш ыйлады мага. Чапан берейин, грамота берейин, мен жумуштан алганда кетип калчу деп. Болуптур дептир. 2 ай алды менен заявление жазыптыр. Сентябрь менен кетип калдым мен. Июлда кетип калдым. Сентябрь менен заявление жаздым. Мына ушундай болгон. Мына ушул жерди кимдер алган айтып берейинби? Бул жерлерди жалаң чиновниктер алган. Азыр көрөрмандарга да белгилеп кетели. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү күндө социалдык мекемелер, социалдык маданий мекемелер эч качан сатылбайт деген жер кодексинде так көрсөтүлгөн статья бар. Ошол эле учурда мына президент айтып атат, сатылбасын, социалдык мекемелерди кайра кайтаргыла, ошол бергендер жоопко тартылсын деп атат. Мына ушул акыбалда мына азыр ушул айыл өкмөт болуп турган киши мына бүгүнкү биздин Бишкек глава архитектуранын сөзүнө, ошолордун жообуна карата берген пикири да. Айтып берсеңиз, кимдер алды ал? Бүгүнкү күндө жалаң ушул жерде 2015-те биз спутниктен карасак, 2015-жылкы картада спутникте ал жерде эч кандай бир да үйдүн сүрөтү жок. Азыркы күндө 2 этаждан 3 этажга чейин хан сарайлар туруп, бүгүнкү күндө ал жерде жөнөкөй киши жок, жалаң жарагындай чоң кызматтагы адамдардын үйлөрүндө көрүнөт да. Туура эле. Бул жерде мен булардын чыгарган ким алгандарын мен таптым. Тапканда биринчи хажайындар, бул 5-6 кишиге сатылып кеткен да. Биринчи хажайындары Быстымла дегенде эле ошол кезде фамилиясын билбем, Ленин районунун прокурору Гуля деген болгон. Аты Гуля. Мен Гуляга ошондо баргам. Мен сен күйөөңө могу жерден токтом чыгарып, кандай сен өзүң мыйзамды контроль кыла турган адамсың көзөмөлгө. Күйөөңө ходатайство, прокурор ходатайство бериптир да акимияттан анан чыгарып атат. Экинчиси Фурхат деген болгон, Ровдунун мурдагы начальник болгон, ошол кезде зам министр МВД болгон. Фурхаттын фамилиясы жүрөт. Анан Ленин районундагы. Ленин району начальник, анан зам министр МВД болуп кетти. Ал фамилиясы жүрөт. Анан мага көргөзбөйт, мен таптым да биринчи хажайындары. Анан Момуналиев, Момункулов, Бурканбек деген болгон. Өмүр бою аппарат, өкмөттүн аппаратында руководитель аппарат болгон, зам руководитель аппарат болгон. Мына ошол өзүнүн атына чыгарышыптыр да буларчы. Мына жалаң ушундай чиновниктер алган. Дагы эсимден чыкпайт. Баары алган мына. Ушул мектептин, элдин рызкысы, балдардын рызкысына ушул жерге үй салып алып. Анан элде мен айттым, могу жер кетип калыптыр дедим, элди топтоп. Кетип калыптыр, могу жерди бербегиле, салдырбагыла. Салдырбай жүрдү, аягында айла кеткенде тажады окшойт эл дагы. Кийин сен айткандай 2015-тен кийин сала баштады. Бул мен билгенде ар бирөөнүкү булар сатып 3-4 колдон өткөн. Купли продажа кылган. Мен жакшы билем бул жер саткычтарды, мына азыр деле ошол. Анан азыр сөз эмнеде, өзөк эмнеде болуп атат? Бул жакта бир мыйзамдуу акимияттын токтомунун негизинде, оригинал токтомдордун негизинде алган кишилер бүгүн өздөрүнүн жерин тарттырып берип, бүгүнкү ушул стадион дегенди буяка жылдырып коюп, мындай картаны жасап койгон жагдай ачылып атпайбы? Мен түшүндүм, көрдүм. Бул акылга сыйбаган эме. Мына бул жер бош турат да, мына булар алган жер бош турат. Мына бул жер деген элдин агороты болгон. Бул жерге зым тозулган, мына зымдар деле турат, мына. Ошон үчүн биз стадион 1 гектарга жакын жерди могу жетет деп туруп биягын калтырганбыз. Бияктан бөлөбү корректировка кылабы деп могулардын алганы туп-туура болуп атат да, мына. Могу жерге түшүш керек болчу. Спорт площадкага эчтекеге тийишеси жок. Кандай эле бул жер мектепке удобный, жолдун бою бияк. А бул элдин агоротуна келип туруп спорт площадканы көчүрүп койгон кандай? Акылга сыйбайт да, туурабы? Мына булардыкы мыйзамдуу болуп турат. Мыйзамдуу болгон үчүн буларды сүрүп чыгарып туруп, чиновниктер алып алды. Мына мектептин жери деп аткан жердин өзөгүн мына айыл өкмөт ошол мезгилдеги жерди, ошол жердин эң мындай ийне жибине чейин билген киши өзү тастыктап баса белгилеп айтып атат. Эми буга биздин укук коргоо органдары,
мына жер боюнча катуу реформалар жасалып атат. Мына президенттин аппараты кандай чара көрүп, эмнени өзгөртүп, чын эле бүгүнкү ошол экс ушул жактагы куруткан чиновниктерге бир тиши өтөбү? Кандай баа берилет аларга? Могу жерде үйлөр бар. Агыргөнүн 89-жылдан бери жашап келаткан генплан боюнча түшкөн мыйзамдуу үйлөр бар. Ошолор баягы бош турган жерди убактылуу монтип тозуп коюшкан. Зым менен ар кандай жеңил заборлор менен тозгон. Ошон үчүн мен онун баарын чийдирейин дегенде, булар тозуп коюптур. Мейли элге мешайт этпейли. Мына стадион архитектуранын өзүнүн нормативи боюнча могу жер жетет экен. 0,75 ошо бир ага жетпеген жер стадионго ылайыктуу экен. Мына ошол жер калган. А бул жер болсо резерв деп коюп, эмне деп коет. Мына бул жерге мына архитектуранын мүмкүнчүлүгү бар. Мына корректировка кылып 4 кишиге бөлүптүр. Булардыкы туптур эле болуп атпайбы? Мына стадион турат. Мына 4 кишиге бөлүп, эми могу 4 кишиге бөлүнгөн жер кантип стадион болот? Кантип болот? Болбойт, бул жетпейт эчтекеге. 4 участок. Булар мына бөлүптүр, мына нормаль мыйзамдуу, мен булардын документин көрдүм. Мыйзамдуу эле экен, менин билишимче. Анан үй салып жашап атыптыр. Сол бул пустой жер болчу. Булар көп жылдан бери салып жашап атат, мояктачы. Анан документтерин, решениясын көтөрүп жүрүшкөн, менин билишимче. Ал могул жер 2010 жылы 2012, 13, 14, 15-кече мына Маалабаш кварталыналар билет. Бул жерге салдырбай койгонбуз. Салдырбай койгонбуз. Анан Кызыл Китептердин кварталын айтат, көрсө 4-5 кишиге сатылып купили-продажа болуп кеттир дейт. Бул жерде бүт 5-6 хозяиндар. Анан кандайдыр билбейм, анан кийин үйлөр туруп калыптыр. Мен өзүм жумушум көлдө. Келсем заңыраган үйлөр туруп калыптыр. Анан ким салып ким койду, мен билбейт экенмин калганын. Муну сиз тастыктайсыз. Тастыктап берем. Качан күн түн десе тастыктап берем, эл убакта тастыктап берем. Баарын. Мына урматтуу көрөрмандар, эми кимдин сөзүнө ишенебиз? Бүгүнкү ошо архитектурадан көрсөткөн бизге көргөзгөн архитектуралык чечимге ишенебизби, же ошол мезгилдеги өз колу менен, өз көзү менен, маңдай тери менен ошол жерде эмгектенген айыл өкмөттүн пикирине ишенебизби? Буга эми укук коргоо органдары өзүнүн баасын бериши керек. Кандай чечим чыгарат, эмне чечим чыгарат? Алардын чечимдерин дагы буюрса биз коомчулукка, сиздердин назарыңыздарга көрсөтүп, ачыктап айтып беребиз.